Саламатсыздарбы, урматтуу Марол радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Демедегидей эле биз бүгүн спорт тайм берүүбүздө кыргыз спортундагы күнгөй тескейин, кыргыз спортунун жетишкендиктерин, каармандарын, жакшы машыктыргычтарды жана ошондой эле спорттун өнүгүшүнө салым кошуп келаткан инсандар менен тааныштыруу иретинде бүгүнкү кезектеги жолугушуубуз болуп атат. Бүгүн биз сиздер менен кошо өз алдынча суверендүү мамлекет болгондон бери улуттук спортубузга мурун көп көңүл бурулбай келген болсо, өз алдынча мамлекет болгондон баштап өзгөчө улуттук спорттун өнүгүшүнө жана элдик оюндарынын таралышына көңүл бурулуп, жакшы саамалыктар болуп, өзүбүздүн ким экенибизди спорт аркылуу таанып жана элге жайылтууга аракет кылып келатабыз. Ошон үчүн биз бүгүн сиздер менен бүгүнкү темабызды Кыргыздын улуттук спортунун жана элдик оюндарынын өнүгүү абалы деп атап алдык. Анткени улуттук спорт кандайдыр бир деңгээлде өнүгүп атат. Кайсы бир айрым бир түрлөрү абдан жакшы өнүгүп аткандыр. Анын баарын көрөрмандар, угармандар билип атат. Кайсы бир түрлөрү болсо мүмкүн жакшы ойдогудай өнүкпөй аткандыр. Ошонун тегерегинде биз бүгүн кеп кылалы деп студиябызга конокторубузду чакырганбыз. Анда эмесе биз сиздерди ушу конокторубуз менен тааныштырып кетели. Конокторубуздун биринчиси Смарбек Асанович Райымбеков. Ошо Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктыруучу, спорттун ветераны, билим берүү жана дене тарбия боюнча спорттун отличниги. Биздин улуттук оюн спортубуздун өнүгүшүнө жана алгачкы жылдары калыптанып жана мындан ары өнүгүп кетишине башында турган же болбосо ошо бир спортту улуттук спортту баштап аткандардын бири деп айтсак болот. Ошон үчүн мен алгачкы суроону берердин алдында угармандарга жана көрөрмандарга биздин дарегибизди тааныштырып кетейин деп атам. Анткени биз түз эфирде иштеп атабыз. Мен ойлойм улуттук спортко кызыккандар өтө көп жана анын кандай акыбалда экенин сурап билүүгө сиздер түз эфир аркылуу бизге 68 06 06 телефону, WhatsApp номери 0709 68 06 06 телефондор менен кайрылышсаңыздар болот. Анда эмесе биз алып барыбызды уланта берели. Смарбек Асанович, мен жакында эле ушу эфирге даярданып атып, улуттук спорттун түрлөрү боюнча мамлекеттик спорт агенттигине барып, бул алгачкы спорт, улуттук спорт өнүгөрүнүн алдында кандайдыр бир мамлекет тарабынан көңүл бурулганын, кимдер турганын кызыгып сураганда, ошондо мага сиздин телефондоруңузду жана сиздин адресиңизди берди. Анткени дейт, ушул эң биринчи өз алдынча мамлекет болуп уюшулгандан баштап спортту мамлекеттик деңгээлде өнүктүрүүгө башында тургандардын бири сиз дейт. Өзүңүз бир кененирээк ушул жөнүндө бир кеп салып берсеңиз. Качан болгон, кандайча болгон, эмне деп аталган? Эми бул эгемендик мамлекет болгондон баштап 1992 жылы спорт комитетте анда министр спорта Каныбек Осмоналиевич Осмоналиев болгон. Ошол киши мени чакырып, ушундай бир отдел национальных видов спорта деп улуттук оюндар боюнча жана чыгыш оюндар боюнча бир отдел түзүп атабыз. Ошого келип бир иштеп берсеңиз деп мен тажрыйбамды окуп карап, сиз ушу иштеп кете аласызбы деп чакырды ал киши. Мен карап ошол улуттук оюндар боюнча Кыргыз Республика боюнча кандай иш кылыш керек, эмне кылыш керек деп өзүнчө бир программа түзүп ойлонуп, а киши менен акылдашып
эметсек биринчи ушу федерацияларды түзсөк, улуттук оюндар боюнча ошолорда бизге өбөлгө болуп жардамчы болот. Анткени жалаң эле спорт комитети өзү жумушту алып кетиши кыйын болот деп айттык, акылдаштык. Анан ошол маалда баягы улуттук оюндарга кызыккан биздин ат уулдарды ошол спортко катышып жүргөн биздин кыярман ушул жигиттер менен сүйлөшүп эметсек, тогуз коргол боюнча Абдисалим деген жигит бар экен. Абдисалим Чылымов Абдисалим деген. Бул киши көп кызыгып ойноп жүргөн жигит экен. Ошо киши менен жигит менен жолугушуп ушундай десек макул иштейлик деп ал киши өзүнүн тарапташтарын ойногондор менен эметип сүйлөшүп биринчилерден болуп ошол тогуз коргол боюнча Чылымов Абдисалим, анын шакирттери Касымов, Камчыбек деген жигит, Болот Абдыраев деген жигит. Тогуз корголдон булардын ал ушу тогуз коргол боюнча ошо жигиттерди ишти баштап, анан федерациянын уставын түзүп, аны карап бир сыйра жардамдашып мен баарын ылайыкташтырып эметип, анан ошо федерациянын эмесин өзүбүздүн отделде карап, анан комитеттин коллегиясында да карап эметип макулдугун берип туура болот экен деп, ошентип биринчи федерациялардан түзүлгөн алгачкы федерациялардан тогуз коргол федерация башталды да. Смарбек Асан, ушул жерден бир суроо туулуп атат да. Ушул кайсы жылдары баштадыңыздар ушул? Ушул мен анткени берген себебим бул мындай да. Эми биз баягы СССРдын убагында бир өлкө ал кезде улуттук спорттун өнүгүшү тууралуу да сөз кылганга дагы жок эме кереги жок болчу, сөз кылып дагычы. Анан ошон үчүн ойлоп атам да, кайсы жылдары уюштурдуңуздар дегеним бекер эле болгон жок да. Эми ошол 92-жылы ошо иштеп баштадык. 93-жылы федерация түзүлдү. Ошо эмесе дагы мен сиздин бир ушул жерден тактап кетейин да. 92-жыл деп атасыз да. Ошондо биз өз алдынча мамлекет болгонубузга бир аз эле убакыт болгон экен да. Мен ойлойм, баардыгы тең элечи. Ошол кезде эми бул эми сыр деле эмес да. Мисалы баардык мамлекеттик органдарда ошонун ичинде бизден Госкомспорт эле ал кезде. Госкомспортто деле бизден өзүбүздүн жергиликтүү улуттун өкүлдөрү канчалык экенин билбейм, бирок баардыгы эле ура деп колду көтөрүп ушул улуттук спортту өнүктүрүп деп баары эки колду көтөргөндөр баардыгы тең болбосо керек деп ойлойм да. Албетте, анткени мисалы ошо маалда дагы баягы эски ойлор калып, мисалы улак тартыш боюнча оюндар көп жүрбөй, анткени Совет доорунда улак тартышты вообще эле токтотуп койбоду эле, мындайча айтканда. Бардык эле түрлөрүн. Үйүңөрдө ойногула, бирок ыраттуу түрдө жок деп. Вот. Ошол маалда андан кийин жанагыл жаңы ушу кыргыз изилдөөчү десем болот да. Турузбеков Темир деген жигит келип ушуну кулатуу боюнча федерация түзсөк деп ойлоп, анткени Кыргыздын бул эмесинде тарыхында бул Манаста дагы, Эмеде дагы, жоокерлик оюндар катары да. Жоокерлерди даярдаганга ушундай кулатуу тебиш деген эмелер бар экен да, ыкмалар. Вот, ошолордун баарын изилдеп чыгып ушу жигит Темир ушундай федерация түзүп ушуну өнүктүрсөк,
кыргыз улуттун оюндарынын бир түрү экен, боевой искусство деп. Анан кандай болот деп эметсек, ушул жигит айтты, ушул эме федерация түзсөк, буга кызыккан жигиттер, кыздар дагы болуп атат уже эме жерлерде. Бул ошондо Тогуз Коргол Федерациясынан кийин болуп жатат. Тогуз Корголдон кийин ошо кулатуу болуп. Анан алгачкы болуп 93-жылы күзүндө ушул Талас районунда биринчи чемпионат өткөрүлдү. Кайсы түрлөрү боюнча? Ушу кулатуу боюнча. Бул кулатуу. Федерация түзүлүп, областной федерация багы федерациянын бөлүмү болуп, областнойдо дагы багы кишилерди дайындаптыр. Ошо кулатуу боюнча мен өзүм да барып, биринчи чемпионатына катышып, Госкомспорттун эмелерин, белектерин алып, ушундай кылып барганбыз. Дагы бир ушул жерден бир суроо болуп атат. Мисалы, демилге көтөрүлүптүр, түзүлүптүр. Ошонун баардыгы тең бир укуктук, бир нормативдик бир документтер негизинде болбосо, жөн эле чаржайыт боло бербекпи дейм. Ошондо кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде биз көнүп калган сөзсүз өкмөттүн постановлениясы болуш керек. Же болбосо ошол эле тиги спорттук комитеттин кандайдыр бир укуктук нормативдик документтери бар беле, или кандай деп аталчу эле жегерде болсо, же болбосо жөн эле бир ооз эки эле демилге менен эле анан кийин башталып кетти. Ушул да кызык болуп атат да. Эми ошо маалда бу кыргыз улуттук оюндар боюнча мындай постановлениялар эле чыгып эметпесе, мындай эме чыккан эмес. Кийинирээк бул көк бөрү боюнча 95-жылы көк бөрү боюнча анда ушу Госкомитеттин председатели болуп биздин улуу агайыбыз, кинорежиссер Болот Шамшиев демилге көтөрүп, улуттук оюндардын бир эмеси болсун, көк бөрүнүн федерациясын түзөлүп деп, ал киши ушул анткени кинорежиссер болуп, улуттук оюндардын эмесин дагы көп кызыгып жүрдү да. Ошонун бир кинолордо снимать эткенде моменттери көп болуп, ушундай эметкен, ал киши да ошо көңүл буруп, анан көк бөрү федерациясы түзүлдү. Ошонун башында мен ошо билгенимден жанагы кийин Шерниязов, ушу атын эсимден чыгып кетти, таластык жигит. Садык Шерниязов. Садык Шерниязов. Ошо киши да жигит дагы башында туруп конференцияга мени да чакырып, ушул федерациянын биринчи эмеси болуп, мындай чогулушу болуп, федерация түзөлүк деп, күйөрмандардын баарын чакырып, анан ошондо федерациянын уставын принимать этип, ошондо 95-жылы го дейм, ушу 95-96 жылы болуп. Андан кийин анан Садык Шерниязов бул жигит депутат болгондон кийин бул улуттук оюндарга жакшы көңүл буруп, көк бөрүгө аябай көп көңүл бурулду. Анткени демилгечи өзү болуп, колдоочулар да көп болуп, анан өзү да депутат болуп, ошо инициатива көтөрүп, улуттук оюндар боюнча 2002-жылы, 2003-жылы эме чыкты. Эме чыкты да, указ эме чыкты. Закон чыкты. Закон о развитии улуттук оюндар боюнча, өнүгүү боюнча, Кыргыз Республика боюнча ошол эме чыкты, закон чыкты да.
укканым бар, бирок ошо ким ошо анда Садык Шернияз болуп атат, ошо законду иштеп чыгып, демилгечи көтөргөн биринчиси. Ошо киши эмне үчүн дегенде бул башка оюндардын мындай башка баягы традиционный олимпийский оюндарга көп көңүл бурулуп, улуттук оюндарга аз көңүл бурулуп эметкенге ушул демилгечи болду. Ушул жерден бир сизге бир суроо берердин алдында мен дагы бир жолу биздин угармандарга жана көрөрмандарга бир кайрылып кетейин. Биз түз эфирде эфир алып барып атабыз. Сиздерге дагы бир жолу биздин даректерибизди билдирип кетейин. 68 06 06 телефону менен жана WhatsApp аркылуу 0709 68 06 06 телефондору жана WhatsApp аркылуу биз менен байланышсаңыздар болот. Смарбек Асанович, мен мындай бир сизге бир суроо бергим келип атат да. Биздин дагы бир коногубуз бар эле, мүмкүн кармалып атат, келип калса тагыраак, киши тагыраак билет экен. Мен мындай деп угуп калдым да. Биз Союз тарай элек кезинде, биз 15 республиканын бири болуп турган кезде, бул ошондо 80 жылдардын аягы дейт, мына тарайт, ана тарайт деп турган кезде ким демилгечи болгонун билбейм, кандайча, бирок Кыргыз СССР болуп турганда бир устав түзүлгөн экен. Ал ошо орусча мынтип аталат экен да, Устав Федерации Кыргызский СССР по национальным видам спорта деп түзүлгөн экен да. Бул СССР кулай элек кезинде экен. Анда мен ойлоп атам, кулай элек кезинде деле ушул улуттук спортту өнүктүрөлү деген биздин инсандар болгон экен да. Өнүктүү спортту ушул бир ырааттуу түргө келтирели, мамлекеттик деңгээлде өнүктүрөлү деген ушулар кимдер болду экен? Же кимдердин демилгеси менен эсиңиздерде жокпу, сиз билбейсизби ушул жөнүндө? Эми бул алгачкы улуттук оюндарга көп көңүл буруп эметкен бул биздин көп жыл министр болуп иштеп спортто Дөлөн Өмүрзаков көп көңүл бурган. Анан 1000 Анткени айткан себебим чыны менен каршылаштар көп эле болгон да, өзгөчө. Ал киши да көп көңүл буруп, ушул улуттук оюндарга да көп бурган. Анан 1976 жылы биринчи эмес алгачкы кыргыз улуттук боюнча правила деп эрежелерин реттеп жазылып, анан классификационный норма деп коет. Ошол кабыл алынган 76 жылы. Анан ошондо улуттук спорт боюнчабы? Улуттук боюнча. 76 жылы? 76 жылы. Ошондо мисалы 6 түрү боюнча уже Кыргыз Республикасынын эмеси боюнча чебери берилсин деген мастер спорт. Улуттук спорттун түрлөрүнөн 1976 жылда атасызбы? 76 жылы чебери. Ал кезде мен анда бир мындайдыр бир кайчылаш бир суроо бергим келип атат да. Сиз айтып аткандай бөлүм да жок болсо ал кезде Госкомспортто тиги биздин окуу жайлары, жогорку окуу жайларыбызда даярдап аткан бул бир улуттук спортко көңүл бурган, же болбосо ошолорду ача турган бөлүмдөр жок болсо, анан кийин федерациялар жок болсо, анан 1976 жылы классификациялык тиги нормативдер иштелип чыгылыптыр, эрежелер кайсы спорттун түрлөрүнө багышталган? Эми ошол маалда баягы спартакиадалар өтүп турганда, областтардын арасында, райондордун арасында улуттук оюндар болуп аткан. Жүргүзүлчү эле. Мен чыны менен билбейт экенмин ошон үчүн. Спартакиадалар жүрүп аткан. Спартакиадалар анткени анда ошол андан мурун 57 жылы, 58 жылы ДСО колхозчу деген түзүлгөн болчу да. Атайын айыл чарба, айыл аймактарда ушул спортту өнүктүрүү үчүн ошондой улуттук спорту дагы. Ошол ДСО деп добровольное общество колхозчу деп түзүлгөн. Жакшы. Мен тиги ошолор ошондой жумуштарды өткөрүп турган, спартакиадаларды көп.
ушу колхоз, совхоз жана ушу айыл эмесинде айыл жергелеринде. айыл жергелеринде. Мен дагы бир Смарбек Асанович, мындай бир суроо бергим келип атат сизге. Өзүңүз айтып кеттиңиз, алгачкылардан болду. Тогуз коргоол дедиңиз, анан Улакты айттыңыз, анан Кул Атууну айттыңыз. Ордо Башталарында. Бирок менде бир мындай суроо туулуп атат да. Кайсы спорттун түрүн же болбосо кайсы бир иштерди баштаардын алдында же болбосо баштап атканда сөзсүз кыйынчылыктар болот. Мен ойлойм, алгачкы жылдары сөзсүз кыйынчылыктар болуш керек. Бирок ошол эле маалда бир жакшы бир баардык болбосо дагы көпчүлүк түрлөрү бир жакшы колдон буттан алып, тиги меценаттар пайда болуп, федерациялар пайда болуп, мамлекеттик деңгээлде госагентство деп айтып атабыз, мамлекеттик агентство бир жардам берип, ушул баардык спорттун жакшы көпчүлүк түрлөрү кайсы жылдарга туш келет, ушул жакшы өнүгүп баштаган, анан канча дагы кайсы түрлөрү кошулду, кайсы жылдарга туш келет ушулар сиздин оюңузча? 92-жылдарды баштаса адегенде, анан кийин мына азыр биз бүгүнкү күнү көрүп атабыз, дүйнөлүк деңгээлге чыктык. Биздин көчмөндөр оюнда спорттук, улуттук спорттун көп түрлөрү камтылганда. Ошол улуттук спорттун түрлөрү менен жана бөлөк калган жактарын кошкондо да биз дүйнөлүк 3-чү жолу дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюну өткөзүп атабыз. Дүйнөлүк аренага чыктык депчи. Өзүбүздүн мамлекетибиздин ичинде бир орусча бум деп коет. Кыргызча билбейм, дүңгүрөгөн бир маал бар беле, ушу баардыгы тең. Бул керек турбайбы? Мынакей классификациялык нормативдер иштелип чыгылыптыр. Мынакей тиги бөлүмдөр түзүлгөн экен деп. Ал эмес, азыркы маалда ушу бүгүнкү күнү улуттук спортту өнүктүрүү департаменти деп өзүнчө департаментпи же болбосо илгери управление деп аталышы эле өзүнчө атайын тиги мамлекеттик спорт агенттигинде ошондой өзүнчө департамент да бар. Бул эмнени айтып атат? Бул чыны менен мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп атат. Мамлекеттик деңгээлде ушул улуттук спорттор өссүн депчи. Анан кийин андан тышкары жана демилгечилер, ышкыбостор, энтузиасттар деп коет. Бөлөк түрлөрү бар спорттун. Ошолордун баарын тең бир жакшы бир учуру болду го деп ойлойм да. Эми бул менин оюмча эң эмеси 94-жылы, 95-жылы башталды го. Анткени Манас Миң дегенге, Манас Миң оюндарына. Ошо Манас Миң оюндарында аябай чоң даярдык көрүнүп баштады да. Ал эгемендик Кыргызстандын биринчи жолу ошол Манас Миң таласты өтөөрдүн алдында улуттук оюндардын көп түрлөр боюнча эме даярдык көрүнүп баштады. Райондордо, областтарда, анан кийин ошол маалда бул Манас Миңге мен билгенден 3-4 мамлекет, чет элдин мамлекеттери келди. Эгемендик анда президент Акаев эмес беле. Ошо кишинин демилгеси менен Турцияныкы, Азербайжандыкы мен билгенден дагы Россиядан представительдер болду го дейм. Казакстандыкы, бул Өзбекстандын представительдери, чоңдору, эң чоң кызматкерлери келди да. Ошого даярдык чет мамлекеттердин, ЮНЕСКО, башка эмелердин мамлекеттерден. Манас Миңде канча түрүнөн болду? Ошондо, эгерде атап кете алсаңыздар. Ошондо ат чабыш боюнча болду, чоң ат чабыш боюнча болду, жорго салыш боюнча болду, күрөш боюнча болду, кыргыз күрөш боюнча, оодарыш боюнча болду, улак тартыш болду, орчунду эмелер оюндар болду. 9 коргоол ордо боюнча. Мен ушу эсимде. Абдан жакшы. Мен мындай бир дагы бир сөздүн же болбосо маегибиздин нугун бир кичине экинчи жагына бургум келип атат да.
Мынакей улуттук спортубуз бар, өнүгүп атат, көпчүлүк түрлөрү колго алынып, жанакында ишкыбоздор көп экен, колдогондор көп экен. Бирок деген сөз пайда болот. Сөзсүз кайсы спорт болбосо дагычы, спорт бул адис болуш керек. Спорт тармагын жеткирген улуттук спортто адис. Анан аларды адистерди даярдаган машыктыргычтар болуш керек. Машыктыргычтарды даярдаган окуу жайлардагы атайын бөлүмдөр болуш керек. Бизде мисалы мен билгенден сиз деле өзүңүздүн өмүрүңүздүн көпчүлүк бөлүгүн ошо жогорку атайын адистештирилген биздин тиги дене тарбия академиясында да иштеп калдыңыз. Мен иштеп турган маалда, мен өзүм иштеп жүргөн маалда жок эле, бирок уккам кийинчерээк ошол Кыргыз мамлекеттик дене тарбия академиясында улуттук спорттун түрлөрүн боюнча атайын факультет ачылган экен деп уккам да. Бул кайсы жылдар экенин так айта албайм, анткени мен өзүм билем, угулган. Ушул атайын окуу жайда адистештирилген, ушул улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүш керек деп, ушуну демилге көтөргөндөрдүн башында ким турганын билбейсизби ошо? Мен уккам чалабыла ушу мамлекеттик деңгээлде бул каралган деп. Ал кезде госсекретарь болуп Дастан Сарыгулов иштеп турган киши иштеп турган дейт. Ошол кишинин демилгеси менен болот. Сиз канчалык ушул жөнүндө бир кичине улантып кете аласызбы? Мен дагы так маалыматта эмете албайм, но мындай мен билгенимен ушул Дастан Сарыгулович аксакал госсекретарь болуп турганда бул киши дагы ушу улуттук оюндарга Кыргыздын деги эле ушу салт жагына бул кызыккан, баа берген аксакалдардын бири болгон. Ошол киши ушул эмен тиги академиянын анда академия болуп калган, институт физкультура, дене тарбия академиясы. Ошол киши тиги ректорду чакырып, проректорун чакырып, бу кандай ушу өзүңөр национальный академия физкультура болуп турсаңар, силерде ушул улуттук оюндар боюнча адистерди даярдайсыңарбы же барбы ушундай десе, ошол киши бу анда ректору ким, Валерий Леонидович деген жигит болгон, өзү кореец. Анан ошол киши айттыр, жок, бизде андай эме жок, мындай программада бар, баягы общий эме боюнча педагогика факультетинде ушундай эмелер бар, баягы улуттук оюндарды тааныштырабыз, кандай улуттук оюндар бар, эмелер бар деп. Ал киши анан айттыр, анда урматтуу ректор, өзүңөр национальный академия физкультуры болсоңор, анан же кафедраңыздар жок болсо, же факультетиңиз жок болсо кандай болот? Ошол ойлонуп көрүп бир факультет ачышыңар керек деп айтыптыр. Поручение бериптир да. Ушул жерден анан финансирование дагы болот деп ал киши колдоо болот деген сөз берип, ошол анан күзүндө ошо 2005-2006 жылдарыбы ушундай ошол факультет элден мурун кафедра ачылыптыр, анан кийин кафедра факультетке айланып, биринчилерден болуп ушул Ордо, Тогуз Коргол, анан жана мен өйдө айтып кеттим эле, Турузбеков Бейшен деген киши жигит демилге берип, ушул мен дагы ошол жардам берейин, ошо факультетке, ушул федерацияда жардам берет деп кулатуу боюнча дагы отделение эмесе набор кылыптыр да. Вот, ошол алгачкы эмелер ошо жактан адистерди даярдап баштады. Чындыгында адистер даярдап баягы жок болчу да, мындай
ар ким эле өзү билип ва үйрөнүп ва элден калган эмелерди үйрөнүп келип мындай адистер болуп иштеп орду жерлерде ошондой болгон. Бул мен биздин дагы бир мейманыбыз түздөн түз адис катары ушул кезде ошол жогорку окуу жайында эмгектенип аткан биздин бир дагы бир коногубуз бар эле, белгилүү себептер менен бүгүн катыша албай атат. Ошон үчүн муну көп үстүртөн берип атканым мен анткени мындай да чаржайыт болбосун, чаржайыт жөн эле баардыгы тең ошо спорттун түрлөрү. Өз алдынча эле кете бербей бир ырааттуу түрдө, анан кийин жанакындай стандарт деп коебуз. Стандарттык дегизде окуу методикалык, усулдук программалардын баары иштелип чыгылып, анан ошол программалардын негизинде адистер даярдалып, ошолордун негизинде адистердин аркасы менен машыктыргычтар. Андан тышкары ошол жанакыл жакшы мүмкүн колго алынбай аткан спорттун түрлөрүн өнүктүрүш үчүн сөзсүз мен ойлойм бул жогорку окуу жайында ошол факультет болобу, кафедра болобу ырааттуу түрдө иштеп турушу сөзсүз керек деп ойлойм. Ушунун негизинде мен айтайын дегеним тиги бир дагы бир биздин маегибизде бир учур келип калса, ошол коногубузду Марат Кыдыкеевичти а киши башынан аягына чейин ушул мен билгенден аралашып жүргөн. Ошол киши түздөн түз. Мен ошону кошуп кетейин деп. Айтыңыз. Ошону кошуп кетейин деп. Анан ошол ректор ошо биздин ал Саралаев Марат Кыдыкеевич бул менин дагы агайын. Ушул улуттук оюндар боюнча өзү аябай изилдеп, көп эме тажрыйбалуу, көп макалаларды жазып, көп студенттерди ошонун үстүндө иштетип, ошонун арасында мен да бар болчумун. Улуттук оюндарды изилдеп, архивтерди казып, биринчи мындайча айтканда дипломный работаны дагы ушул улуттук оюндар боюнча мен да жазгам. Ал кишинин ушул колдоосу менен. Ошо киши ошо кафедраны улуттук оюндар боюнча кафедраны ушул кишиге тапшырып, ушул киши улуттук оюндардын кафедранын башчысы болуп, анан өзүнө адистерди тандап, биринчи болуп физкультурный академияда, андан кийин физкультурный ошо академияда жана факультет түзүлүп, ошо киши башында турган. Ошону жана айтпай эсимен чыгып кетти. Бул киши көп салым кошкон, Марат Кыдыкеевич. Ушул улуттук оюндар боюнча бул теоретический эмесин жана ал тарых боюнча азыркы бул абалы боюнча изилдеген студенттердин колдоп ошолорго могуну истегиле, могуну карагыла, кандай болуп атат деп. Мына азыркы маалда бул жана көчмөндөр оюну өтпөдү. Биринчи көчмөндөр оюну ушул жана сөзгө эми кошуп кетейин. Ушул өнүгүп отуруп мына көчмөндөр оюну биринчи жолу 14-жылы болду го. Ошол дүйнө жүзүнө таралып, мындай чыгарып элдерди, кыярмандарды, журналисттерди, катышуучуларды чыгарып. Анан азыр мынакей 3-сүндө өткөрдүк. Кандай деген дүйнө жүзүнө таанылып, ушу көчмөндөр оюну бар экен Кыргыз элинде деп. Ушул мынакей азыркы замандын эмесин өзүңөр деле көрүп атасыңар, кандай деңгээлге жеттик. Мен жакшы, Асмарбек Асан, сиз мындай кеңири маалымат бергенге аракет кылып атасыз. Мен дагы бул теманы эмне үчүн козгоп атканым, дирекция деп айтып атпайсыз, департамент. Мынакей улуттук спортту өнүктүрүү жана ошону колго алуу дирекциясы бар азыр. Биздин мамлекеттик спорт агенттигинде. Эми ушул бир маалда ачылган, бир маалда жакшы колдоого алынган, мамлекеттик деңгээлде колдоого алынып түзүлгөн факультет азыр жоюлуп кеткен деген маалымат
бар менде, жоюлуп кеткен себептерин так билбейм. Бирок менин айтайын дегеним, кандай деп ойлойсуз? Ушул улуттук спорттун факультетин жана кафедраларын, бир эле кафедра эмес, анткени мына азыр бир нече спорттун түрлөрү, улуттук спорттун абдан колго аларлык, мактоорлук деңгээлде өтүп атат. Бирок ошонун илимий методикалык жактары мен билбейм канчалык деңгээлде колго алынган. Ошон үчүн сиз буга кошулат болушуңуз керек деп ойлойм. Жогорку окуу жайларында сөзсүз бул кафедралар ачылып, кафедраларда окутулуш керек. Бул бир. Мен дагы бир айта турганым, андан тышкары мен ойлойм, улут болгондон кийин, улуттун спорту болгондон кийин, орто окуу жайларында дагы, тиги мектептерде дагычы айрым бир түрлөрүн кийирсе, абдан колго аларлык болот деп ойлойм. Анткени эмне үчүн деп айтып атам? Мынакей шахмат деп айтылып атат. Шахмат дүйнө жүзүгө тараган деп, шахматты болсо азыр мектептерге демилге көтөрүлүп атат. Мектептерге кийиргенге сабак катары. Ордо оюну же болбосо тогуз коргол оюнун айтат. Тогуз коргол оюнунда акыл оюну деп айтылат дейт. Муну өздөштүргөн киши абдан жакшы, так өздөштүргөн киши. Шахматты дагы комбинациялары өтө күчтүү болот деп айтат дейт. Шахматтын көп жанакындай жактары бар эмес, ошондой эле тогуз коргол деп. Ушулар дагы мектептерден баштап кийирип баштаса кандай деп ойлойсуз? Эң жакшы болот. Анткени ушул баягы школда программада баягы обязательный, анан кийин факультативный деген эмеси бар да. Ушул факультативныйга баягы адистер бар жерде, эме тренерлер дегендей бар болгон жерлерде, анан ошо өнүктүрөбүз деген эмелер, жигиттер болуп эметсе, каршылык жок болуп, директорлор, эмелер макул болуп атат. Адистер жетишпейт. Мен билгенден бул шаардын ичинде көп өнүгүп келатат бул тогуз коргол бул школдордо. Бул федерациянын, тогуз коргол федерациянын салымы, анткени өзүнчө спорт школ по национальным видам спорта деп бул Министерство образованиянын алдында түзүлгөн. Ошонун демилгечи бул Каныбек Шарипович, фамилиясын эсимен чыгып кетет. Ал киши азыр пенсияга чыгып кетти. Ошо киши демилге болуп, көп жыл ушу улуттук оюндар боюнча, күрөш боюнча, тогуз коргол боюнча, ордо боюнча аябай көп салым кошту. Анан кийин анын ичинде бу Кийизбаев Муратбек деген жигит бар. Ал жигит дагы ушул көп салым кошту, ушу тогуз коргол школдордо өнүксүн деп көп салым кошуп, ушу шаардын ичинде. Бу эми жалаң эле алар эмес, мен билгендерден айтып атам. Эми ал тогуз корголду бу программага кошуп, обязательный жана акыл оюну деп кошсо эң туура болот. Анткени бу Абдисалим жана Чылымов дебедим беле. Бу киши электронный, компьютерный эмеге кийирип, компьютер менен ойноп эметкен эмеси бар, программасы бар бу тогуз коргол боюнча. Ошону алып ойнотсо да болот. Да, жакшы, Смарбек Асанович, биз өзүбүз тиги пландаштыргандай негизги бир маек куруп бере турган коногубуз кандайдыр бир себептер менен, белгилүү себептер менен келип катыша албай калды. Мен ойлойм, угармандарга кандайдыр бир деңгээлде маалымат берүүгө аракет кылдык, кандайдыр бир деңгээлде улуттук спорттун акыбалы жөнүндө сөз кылдык. Мен ойлойм, бир ушул темага дагы бир рет кайрылып келебиз депчи. Толук
адистердин баарын чакырып алып дагы бир алып келип дагы бир жол козгойбуз. Анткени улут болгондон кийин улуттун тили болуш керек, улуттун спорту болуш керек, улуттун келечеги болуш керек. Ошол улуттун келечегинин бири бул спорт деп ойлойм. Анда эмесе бүгүн келип убактыңызды бөлүп биз менен маек куруп бергениңизге рахмат. Биздин улутубуз болуш үчүн спортубуз болуш керек, спорт болуш үчүн адистери болуш керек, адистер болуш үчүн жанакындай окуу жайлар болуш керек, дирекциялар болуш керек, колдон буттан алган меценаттар болуш керек деп ошолордун баардыгы болгондо мындан ары дагы өнүгөткө деп ойлойм. Анда эмесе биз ушул менен бүгүнкү спорт айым берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кезектеги жолугушканга чейин. Сергек бол дайым, кетпесин шайын, келечек күнгө тургула дайын. Спортчулардын ийгиликтери, эксклюзивдүү маектер.